Оштунун интеллект өнүктүрүү борборунун кызматкерлери тарабынан бүткүл дүйнөлүк белек берүү күнүнө арналган атайын китеп көргөзмөсү уюштурулду. Бул иш-чаранын максаты жаштарды китеп окууга үндөө, китеп окуу менен бирге өздөрүнүн дүйнөгө болгон көз карашын жакшы жакка калыптандырууга чакыруу болуп эсептелет. Анткени илим жана техниканын өнүккөн заманында китептин орду төмөндөп, адамдар китепти дээрлик окубай калды. Ал эми окумуштуулар белгилегендей, китеп окуу адам баласынын өмүрүн 2 жылга узартат жана бири-бирине кайрымдуу боорукер болууга, жаман адаттарды жасабоого жана жашоодо ар дайым жакшы маанайда болууга үндөйт. Китеп көргөзмөгө университетте билим алып жатышкан студенттер катышып, алар тарабынан ар кандай китеп, дүйнө, байлык тууралуу ырлар окулду. Нерселерге чырмалбай, тек жон гана жашайлычы адамдай, аруу таң жарк эткенде таң жаралап, чак түшүндө жаткандайбыз биз сыналап, кечке чейин үлгүрбөсөң айттың дейсиң, калат экен өтмүшүңдө күн да батып. Китеп көргөзмөсү менен бирге тамак-аш жарманкеси уюштурулуп, андан түшкөн акча каражаты интеллект өнүктүрүү борборуна жаштарга керектүү болгон китептерди сатып алууга жумшалмакчы. Ал жердеги китептерден биздин университетте билим алып жатышкан ар бир студент пайдалана алышат. Исхак Туратбеков, Эркин Бакиров, Ошту жаңылыктары.